Үч нерсе бизди ийгиликке жеткизет же тескерисин кыла турган болсок бизди кор кылат. Өзгөчө эркек кишилерди. Себеби эркек киши бардык жого жооп берип калат да акыретте дагы бул дүйнөдө дагы. Себеби аял киши эркектер аял киши үчүн эмес, аял киши тескерисинче эркек үчүн жаратылган да. Байкасак эң күчтүү орундарда, эң күчтүү жерлерде, ийгиликке тарыхта карасак дагы, дүйнөлүк Нобель сыйлыгын алгандарды карасак дагы, жөн эле артисттерди карасак дагы бардыгында көбүнчө көпчүлүк учурда эркектер ийгиликке жетет, акыретте дагы эркектер жооп берет ошого жараша. Үч нерсе эркекти кор кылат, же ийгиликке жеткирет. Ушул нерсени аткарса кор болот сөзсүз түрдө ушул айтылган нерселерди, же тескерисинче ийгиликке жетет. Кайсы бири? Биринчиси, урматтуу мекендешим, бардыгыңыздар билесиздер, бул аялдар. Себеби Курандын өзүндө деле Аллах Таала айтып койгон да, бизди азгыра турган, эң бизди көзүбүздү шамгала кыла турган, чалгыта турган, азгыра турган эң биринчи эле учурда аял киши. Мал дүйнөдөн дагы, машинадан дагы, үй жайдан дагы бардыгынан мурда аял киши турат. Мисалы үчүн аялдар менен кыздар менен күнөө кылам деген адам үй жай салып алып, машина алып алып, же бир ийгиликке жакшылыктарды кылып алып, андан кийин күнөө кылам дебейт да. Учурут болсо эле, шансы шарты түзүлүп калса эле күнөө кыла берет. Демек, эң биринчи учурда аял киши экен. Аял киши, андан кийин кумар оюндары, андан кийин арак, ушул туугандары, арактын туугандары, бир туугандары, виносу болсун, пивосу болсун, кошулган эмне кошулмалар болбосун, сигарети болсун, насвайы болсун. Булар бир тууган ажырабайт, бири-бирин тартып келе берет да. Биринчисиге жакындасаңыз, экинчисиге жакындасаңыз, үчүнчүсү. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда чеккен адам ичет. Ичкен адам сөзсүз түрдө зина кылат. Бул бири-бирин тартып тура турган магнит сыяктуу да. Бирини кылсаң, бириси сөзсүз түрдө мага кел деп турат. Ошондуктан эркек киши ийгиликке, жакшылыкка жетем дей турган болсо, сөзсүз түрдө, урматтуу мекендешим, ушул үч нерсени ташташ керек. Сен жөнөкөй адам болуп калба, ийгиликке жете турган адам бол. Сенден кийин сенин артынан калган адамдар, изиңден калган адамдар сен менен сыймыктана турган болсун. Менин атам ушундай болгон, бабам ушундай болгон деп. Биз, урматтуу мекендешим, бул жашоо кыска жашоодо бардыгыбыз бул дүйнөнү таштап кетебиз. Бирок акыретке барып, жөн эле комнатаңды кечкурун светин өчүр дагы, комнатаңды бөлмөңдүн светин өчүрүп, өзүң суроо берчи. Эртең ошол комнатаң 5x5 комнатаң 1x1 болуп калат. Кичинекей бир бөлмөгө айланат. Кабырга киресиң. Тапа-тап, лопаткада топурак таштагандар сага кадимкидей угулуп турат. Келе турган күнүңүз бар эди го. Жерде жуда сөз бербейт эдиңиз эч кимге. Бар жокты алдыда эдиңиз. Келе турган күнүңүз бар экен го дейт да. Жолуга турган күнүңүз бар экен го пендем дейт Кудай Таала дагы. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, Аллах Тааланын астыга барган учурда да сыймыктана турган болуп, мен мындай иш кылып келдим сен үчүн, я Раббым дей турган болушубуз керек сөзсүз түрдө эркек кишилер. Эмне үчүн эркек кишилерге өзгөчө маани? Себеби бул жашоодо, урматтуу мекендешим, көп мүмкүнчүлүктөр эркек киши үчүн жаратылган. Эркектер аял киши үчүн эмес, аялдар эркек киши үчүн жаратылган. Ошондуктан аялдардын үстүнөн дагы биз жооп беребиз. Ошондой экен, негизги маселе бул жерде жоопкерчилик. Бизнес маселесинде дагы, соода тармагында дагы канчалык көп жоопкерчиликти өз мойнуңа алсаң, ошончолук ийгиликке жете бересиң, жакшылыкка жете бересиң. Областарды кыдырсаң, сөздөргө карап адамдардын парасатын, акыл, ой жүгүртүүсүн билесиң да. Тилекке каршы Баткен, Ош, Жалал Абад кайсы жерге барбагын, биздин өрөндөрүбүздө, чөлкөмдөрүбүздө адамдардын сүйлөп жаткан сөздөрүн кара. Продукта кымбаттап кетип түшүп кетти. Майдын баасы чолуп кетти. Мынан саясатчы кетет, мынау саясатчы эзип атат адамдарды. Мынандай болуп кетти Кыргызстанда. Ушул үч нерсе тематикада теманын үстүндө болот да. Ушул үч нерсе негизи тыйылыш керек эле. Жакшылыкка жетем деген адам ушул үч нерсени ташташ керек эле. Сөздө дагы, озодо дагы, ойдо дагы, кыймыл аракетте дагы ушундай үч нерсени ташташ керек эле, бирок тилекке каршы Кыргызстанда ушул үч нерсе тематикада темада болот. Жаңылыктарга келсең дагы, соцтармактарда дагы, жөнөкөй өрөндөрдө кыймылдап карап, адамдардын сүйлөгөн сөздөрүн уксаң дагы, продукта кымбаттап кетип түшүп кетти. Паланчанын аялы ушундай экен, мына ери менен ажырашып кетиптир, мына мынандай деген сөздөр да бүт. Бекериш, текериши сөздөр. Кумар ойноп жаткан, шахмат ойноп жаткан, карта ойноп жаткан, чоң аксакалды өмүрү менен ойношуп туруп, карта ойноп отурат. Уялбайт бети менен. Намаз десе убактысы жок дагы. Көрөбүз убактынын жоктугун, көрөбүз. Ушул үч нерсе, урматтуу мекендешим. Аял киши, бузук аялдар, урматтуу мекендешим. Соц тармакта звезда болуп, красавица болуп, сага азгыра берет. Бирок үйүңдөгү аялыңды сен каяктагы бир жыртык галошка алмаштырба.
Ал жыртык галош, аны канчасы кийип койгон аны? Ага сен суктанба, ага сен кыймыл аракетин көрсөтпө. Ага сага ошогондон канча карышкыр өзүнү көрсөтүп, гүлүн берип, дестесин берип, эшигин кыймылдатып, жакшынакай ачып, жакшынакай жооп койгон. Сен аналарга кызыкпа, үйүңдөгү периштеңдин кадырына жет. Бир нерсеге сабыр кыл. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул дүйнөнүн жашоодогу жыргалчылыктар эч качан бүтпөйт. Неге? Себеби биз сыноо жашоосундабыз. Биринчисин кылсаң, экинчиси өзүнө тарта берет. Экинчисин кылсаң, үчүнчүсү сөзсүз түрдө өзүнө тартат. Адамдар этапма этап сынала берет. 22 кылымда бизге ылайыктуу сыноолор келет. 23 кылымда ошол учурга ылайыктуу сыноолор келет биздин урпактарыбызга. 50 кылымдын өзүнчө бир пландары бар. Еврейлердин өзүнүн планы бар, Россиянын өзүнүн планы бар, Американын өзүнүн планы бар, Аллах Тааланын өзүнүн планы бар. Рахаттар бүтпөйт, урматтуу мекендешим. Дүйнөдө 7-8 миллиард адам боло турган болсо, анын 1 миллиарды бойго жеткен кыздар болсо, бардыгы менен рахат алып чыга албайсың да сен. Дүйнөдө күн сайын ичүүчү арактар, алкоголдор түрү менен чыгып атат. Сен бардыгын ичип жетише албайсың. Рахаттардын түрү менен чыгып атат. Күн сайын, ар кандай секунда сайын тазаланып, ар кандай болуп чыгып атат. Сен бардыгына жетишпейсиң. Өмүрүң да кыска. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, эң туура жол Кудай буйруган буйруктарды аткаруу. 3 нерседен тыйыл деп атабы, тыйыл. Ийгиликке жеткен адамдарды карасаң, бардыгында ушул нерседен тыйылган, ушул нерседен тескерисин кылган. Бирөөгө сабыр кылган, аракты ичпеген, адалга алмаштырган, таза сууга жетпейт. Таза сууга жетпейт. Бүгүн таң калам, чаңкаган адамдар көбү ширин сууларды, баягы таттуу сууларды ичет. Жок, таза суу ич. Тап-таза суу ич. Денебиз сууга муктаж, таза сууга муктаж. Ширин сууларга эмес, алкоголго эмес. Кумар оюндары, урматтуу мекендешим, ким береке таптыр кумар оюндары менен? Ким болуп кетиптир кумар оюндары менен? Ооба, арамдын напору күчтүү болот. Бир бергенде берип кое берет, арканды узак таштап коет. Бирок бир аркан тартылат, тартылган учурда бардык нерсеңди силкип, ден соолугуңду кошуп алып, үзүп алып кетип калат. Ушул керекпи сага? Жок, ушул керекпи сага? Ошондой экен, урматтуу мекендешим, 3 нерсе. 3 нерсени тыйылып, ушул нерсенин тескерисин кылсаң, сөзсүз түрдө бир ийгиликке, жакшылыкка, бакубаттыкка жетесиң. Тыйыл бул нерселерден. Кумар жакшылыкка алып келбейт. Кумар ойноп аткандарды көрүп атасың, өзүңдүн территорияңдагы өмүр өтүп кетип атат, жөн эле отурат, бир нерсеге жеткен эмес, башында бир нерсеси жок. Анан саясатта сүйлөсө, эң бир күчтүү саясатчы ал. Спорт тууралуу сүйлөсө, эң күчтүү спортсмен ал, ага жетишким жетпейт. Жаштыгын сүйлөп берсе, эми тим эле кое бересиң да. Шилекейиң агып отуруп калат. Армияга барган учурун айтып берсе, эми фантастика болуп кетет бул жагычы. Эң күчтүү солдат болгондо, андай күчтүү генерал-майор дагы жетпей калат. Кыймыл аракеттечи, аркасында результатычы, эч нерсеси жок, эч нерсеси көрүнбөйт. Зына кылып дагы береке таппайсың. Эч качан береке таппайсың. Алымдан сурашат го. Кантип ушинтип алым болдуңуз, бийик даражаларга жеттиңиз десе, алым жооп берип, өзүм, нафсим буйруган нерселерди 40 жыл бербедим дейт да. Нафсим каалаган нерсени 40 жыл бербедим дейт. Нафсиң кааласа эле бере бербе, оозуңа тыга бербе ар нерсени. Кирген нерсенин чыкмайы бар, жегендин кусмайы бар. Кантип чыгып кетет ал нерсең? Ошол нерсеге маани бер, урматтуу мекендешим. Бул алымдын жообун карасаңыз, 40 жыл нафсим каалаган нерсени бербедим дейт. Бу жерде кичинекей кыстырма, мына рухка байланыштуу. Биз, урматтуу мекендешим, кичинекей рахатты алсак, мисалы үчүн, нафс каалаган нерсе денеге тиешелүү да. А рух каалаган, өзүбүздүн мээбиз каалаган нерсе бул рухка байланыштуу. Мээбиз мындай жөнөкөй эле магазинге бардыңыз, бир нерсе алайын десеңиз, мээ дароо бөлүштү баштайт. Мынау нерсе адал, мынау колбаса арам, мынау эт адал, мынау баклажкадагы суу арам деп туруп, мээбиз дароо бөлүштү баштайт. Байкасаңыз ушундай. Ал эми, урматтуу мекендешим, бул жерде нафстин айтканын кыла турган болсок, акылсыздыкка салып, нафстин, урматтуу мекендешим, кылган ырахаты денеге тиет.
денеге байланыштуу нерсе. Бирок денеге тийген рахат 5 мүнөттө, 10 мүнөттө кетет. Бирок азабы, урматтуу мекендешим, рухка калат. Дене рахат алышы мүмкүн 5 мүнөт, 10 мүнөт. 5 мүнөт, 10 мүнөт дене рахат алышы мүмкүн нафс аркылуу. Бирок анын азабы, өкүнүчү түбөлүккө рухта калат. Ошондуктан нафстын каалоосу 5 мүнөт, 10 мүнөт, ал эми өкүнүч рухта түбөлүккө калат. Байкасаңыз 10 жылдан бир күнөө кылгансыз, ошонун күнөөнү азыр эслесеңиз, бекер ушуну кылган экенмин дейсиз да. Бекер кылыпмын депчи. Мисалы үчүн жаш баланы ургансыз каттуу. Азыр ошо жаш баланы көрсөңүз, көргөнүңүз сайын же ошол окуяны эстегениңиз сайын башкача болуп кете бересиз да. Өзүңүздө руханий жактан өзүңүзгө виноватчылык, күнөөлүү экениңизди билип, өкүнүч сезими болот да сиздечи. Ошондуктан өкүнүч түбөлүккө рухта калып кетет. Ошондуктан урматтуу мекендешим, бул нерселерди кылбай эле кой. Арам нерселерден тыйыла бер. Адалдан калба. Адалдан калба. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, 3 нерсе ийгиликке жеткизе турган нерсе, тыйылышың керек. Ал эми тескерисин кыла турган болсоң, кор болосуң. Эркекти кор кыла турган нерсе 3 экен. Мунун биринчиси аялдар, экинчиси не дедик? Кумар оюндары, үчүнчүсү арак, эжеси, пиво, вино, тамеки, насва, ушул нерселер. Буларды кылып ден соолукка зыяным тийбей атат го, алкаштардагы 90га чыгып, 100ге чыгып өлүп атат го деп өзүнө жол издегендер бар. Себеби ошол ишти кылат да аларчы, өздөрүнө жол издеш керек. Макул ошол кылып атат экен, ошол нерсеге кирип, ошончо өмүр сүрүп, жакшы жашап атат экен, бирок убакыты кетип атат го ага. Жөн эле убактысыз кетип калып атат. Болду деген убактысыз кетип атат. Акчасын берип атат. Өмүрүн берип атат. Эң негизгиси Кудайдын буйругун аткарбай атат. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, тыйыл.